Менин атым Джеймс Джонсон. Армияда күзөт жаатында кызмат өтөчүмүн. 3 жыл мурда ураган имараттын алдында калып бутум баспай калды. Салфорд университетине кайрадан басканды үйрөнүү үчүн келдим. Аппаратты туура колдонуу үчүн басуу деген кнопканы баскандан кийин эч ойлонбош керек. Башты көтөрүп алдыга кароо зарыл. Ритм канчалык жакшы болсо, басык да жакшы. Джеймс колдонгон аппарат менен дароо эле басып кете албайсыз. Өтө көп машыгуу керек. Көчөдө басууга мүмкүнчүлүк берген технология жакында эле чыкты. Азырынча аппараттардын көлөмү кичирейип, адамдын денесине ылайыкташып калды. Батареясы да көпкө жетет. Бул чоң кадам. Бул жерде кичинекей кутуча бар, ийилгенде белги берет. Адам басайын дегенде бул кнопканы басып, анан алдыга жүткүнүү керек. Кээде оңой эмес. Кандай ката кетирбей, ал сенин катаң. Үйрөнүү керек. Аппараттан чыгып кетиши мүмкүн, бирок кайра чымыркануу зарыл. Бул аппарат өзүм жашаган жерде басып жүрүүгө же барда өйдө турууга жардам берет. Катардагы адамдар үчүн бул маселе эмес, бирок мен үчүн бул чоң максат.